Бүгүнкү күндө чоң рахмат Корея эмеси мамлекетине мына Копияга. Бүгүнкү күндө биз мурун азотторду иштетип аттык элек. Азоттордун бир кемчилик болуп аткан бул күндүз иштете албай, только түнкүсүн эле иштетип атканбыз. Мисалы кечинде 8-ден эртең 8-ге чейин. Азыр булардын жардамы менен вентиляциянын баары тең оңдоп беришти. Бир эки оборудование сыртка чыгарып берди. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биз мурун мисалы бир 10 саат иштесек, бүгүнкү күндө бир 16 саатка чейин бизге мүмкүнчүлүк болду иштегенибиз. Саатына мисалы мурун 20 литрден чыгарчубуз, азыр деле 20 литрден чыгарабыз, бирок биз бүгүнкү күндө 8 саат, 9 саат иштеген завод бүгүнкү күндө 16 саат, 17 саат иштеп атат да. Мисалы мурун 150 литр күнүнө чыгарсак, азыр биз 250ден 300 литрге чейин азот чыгарып атабыз. Ушул эменин жардамы менен Копиянын, потому что могу оборудованияны коюштур бизге убакыт өтүп анан бизге туура эмесирээк болуп калган экен. Азыр бүт баары тең оңдоп алдык, сонун болду. Азыр эми биздин жанагы айтып аткан сотрудниктерге да оңоюраак болуп атат, баягы иш жүзүндө алып барганда. Баягы техника бирке бузулуп турса не иштетесиң, бирок азыр техника иштеп турса өздөрү да мындай көңүлдүү да. Кандай маалда чалбасаң баары тең иштеп аткан маал болот. Мисалы азыр региондорго бир машинени 1,5 тоннаны биз мисалы бир 7 күн же 8 күндө араң толтурсак, бүгүнкү күндө 4 күн ичинде толтуруп коюп атабыз. Вот ошол бизде разница да болуп атат да. Бул бат жеткизгенге да мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошо рахмат дагы бир жолу.